Ауzu биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алгач макталар жараткан Аллах Таалага болгон болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу бир туугандар, урматтуу көрөрмандар. Алгач сөзүбүздүн башында Алла Таала бизге ушундай жакшылыктарды бергендиги тууралуу, Алла Таала бизге ушундай неаматтарды бергендиги тууралуу баян кылмакчыбыз. Алла Таала Кур'ан-ы Кериминде "Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха" деген. Эгерде Кудай Таала силерге берген жакшылыктарын, неаматтарын эсепке салып санай турган болсоңуздар, аларды санап бүтө албайсыңар дейт. Демек Кудай Таала бизге берген жакшылыктар өтө эле көп. Алардын эң жакшысы бул ислам дини болмокчу. Алла Таала бизге дин, исламды берди, бул дүйнөдө ахиретте адам баласы бактылуу болуш үчүн. Ошол эле учурда Алла Таала өзүнүн кереметтүү Кур'ан-ы Керимин бизге түшүрдү. Ошол Куранды окуп, биз бул дүйнөдө ахиретте туура жолду багыттап, ошону билиш үчүн. Эми Алла Таала Кур'ан-ы Керимде бизге эмне деп айтат? Көп учурларда Алла Таала бизге акылдуулар, акыл эстүүлөр, ыйман келтиргендер деп кайрылат. Анысы белгилүү болгондой эле, ислам дини бул акылдуулардын дини, акыл эстүүлөрдүн дини, ойлогондордун дини. Жөн эле бир сезимге ээрчип кетип кала турган, же болбосо жөн эле ээрчиме бир калктын дини эмес. Ошол себептен Алла Таала лааллакум тaqilun, балким ойлонуп көрөрсүңөр, лааллакум татафаккарун, балким пикир калчап көрөрсүңөр. Хада лиулил албаб, бул акыл калчагандар үчүн деп Алла субханаху ва таала бизге кайрылат. Алла Таала эмнеге мынтип бизге кайрылып атат? Себеби биздин шариятыбыз акыл эстүү адамдарга түшкөн. Ошол себептен адам баласы акыл эстүү болуп, балагатка жеткенден кийин анан исламдын буйруктары бизге милдет боло түшөт. Эми Куранды окуп атабыз. Куранга эми ой жүгүртүш керек. Алла Тааланын Курандагы ар бир бизге айтып аткан аяттары, сүрөлөр, Алланын насааттары ар бирөөндө бул дүйнөдө акыретте адамды бактылуу кыла турган бир көргөзмө жолдору бар. Жада калса Алла Таала Куранда бир кумурска менен бизге мисал келтирет. Ары менен мисал келтирет. Ар кандай жолдор менен адам баласы акылына келип ойлонуп калыш үчүн Алла Таала бизге мисалдарды келтирет. Ушул нерселерге адам баласы ой жүгүртүп акыл калчабаса, анда адам баласы өзүндө күнөө болот. Ошон үчүн Куранда айтылгандай, "Лау кунна насма ау нaqилу" деп айткан. Качан адамдар акыретте Алланын азабына дуушар болгондо, аттиң биз ошол сөздөрдү укканыбызда, же болбосо аттиң биз уккан сөздөрүбүзгө акыл калчап ойлонгонубузда мындай болбойт эле деп айтышат дейт да. Эми келиңиздер, Куранда Алла Таала бизге кандай мисал келтирет? Бүгүн ошол боюнча бир кеп сөз кылып көрөлү. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде Бисмиллахир рахманир рахим "Ва ауха раббука илан нахли ан иттахади минал джибали буютан ва минаш шажари ва мимма я'ришун" деген. Алла Таала бизге ары тууралуу мисал келтирет. Мына ошол ары тууралуу биз угуп көрөлү. Кудай Таала өзүнүн макулугу, жаратылган макулугу ары тууралуу эмне деп айткан? Алла мынтет: "Ва ауха раббука илан нахли". Эй Мухаммад дейт саллаллаху алейхи ва саллам, Алла кайрылып атат. Сенин Кудайың, жаратуучу затың арыга мындай деп илхам салды дейт. Мындай деп вахий салды дейт. Эмне деп? "Аниттахади минал джибали буютан". Үйүңдү, эй ары, үйүңдү тоолорго, дарактарга, адамдар жасай турган уяларга коргон деп айтты дейт. Ушул сөздөн алымдар ушунча көп пайда алып чыгышат. Алардын бир экөөсү негизи аян, вахий пайгамбарга келет. Кудай тараптан дароо, кыргызча айтканда аян дейбизби, илхам дейбизби, андан да кеңирээк түшүнүктөп коет муну вахий дегенди. Периште аркылуу Алла тараптан берилген пайгамбарга кабар. Ошол сөздү Алла Таала колдонуп атат. Мен ошондой кабарды арыга берем дейт. Түзмө-түз арыга берем дейт. Ал кабары кандай болот десе, эй ары, сен үйлөрүңдү тоолорго коргонуң,
бактарактарга коркунуң, ошондой эле адамдар жасап берет сага уя, ошого коркунуң деп айтты дейт. Алымдар айтат, бардык жаныбарларга Алла Таала мынтип кайрылган жок дейт. Бир гана арыга түзмө-түз кайрылып атат дейт. Демек бул жакта бир чоң арынын максаты бар дейт да. Биз мында жашоодо карап көрө турган болсок, эгерде ары тоолорго же бактарга эле уя куруп коюп ошондо жашай турган болсо, биз азыр жеп жаткан балды ошол жактан алып калмакпыз. Адамдарга кыйын келип калмак да. Бирок Алла Таала адамдар жасап койгон үйлөргө дагы жашагыла деп айткандагысы, демек бизге жеңил болуп атат. Адамдарга пайдаң тийип калсын, адамдарга пайда жеткизесиң сен. Ошолор куруп койгон үйгө дагы жашагын деп жатат. Караңыздар, мына ошол себептен арыга чоң бир максат берилип атат. Андан кийин Алла Субхана ва Таала мынтип арыга улап жатат сөзүн. Сумма кули мин кулли самарат фаслуки субула раббика зулулан яхруджу мин бутуниха шарабун мухталифун алвану фихи шифаун линнас. Ey arı deyip, andan kийин ар түрдүү мөмөлөрдөн жеп, Раббиң, Кудайың сен үчүн жасап койгон жолдордо өзүңдү жөнөкөй алып учкунуң дейт. Ошолорго үйдү Алла Таала бөлүп берип койду. Же тоого жаша, же бактаракка, же болбосо адамдар жасай турган үйгө. Андан кийин ар түрдүү мөмөлөрдөн дейт, ар түрдүү гүлдөрдөн дейт да. Ары менен алектенген адамдар айтышат, ары bir күндө канча бир тур гүлдөргө конот дейт да. Бир канча гүлдөргө конот дейт. Ошолордон терип келип туруп, анан эмне кылат биз айткандай? Бал. Ошол жашап жаткан өзүнүн уясына бал чыгарат. Алла Таала ошону эске алып, мөмөлөрдү жеп, Кудай Таала сен үчүн ар кайсы жердин баарын жол кылып койду, ошол жерге өзүңдү жөнөкөй кылып учкунуң дейт. Эми бул жакта бизге кандай бир пайда болуп атат десе, алымдар айтат. Алла Таала арыга түз кайрылып койду дейт. Жашай турган үйүн айтып койду. Мөмөлөрдөн же деп атат. Сенин максатың адамдарга пайда келтириш деп атат да. Адамдар айтышат, окумуштуулар, ары жалгыз ушундай жаныбар дейт. Эч бир үйрөтүлбөстөн үйрөнүп алган жаныбар дейт да. Кандай десе, арынын уясына кире турган болсоң, жанагындай фигурный кылып бал жасап чыгарат дейт. Ошондо 6 бурч болот дейт, көрсөңүз керек. Ошол 6 бурч дегенде сиз ченегич менен ченей турган болсоңуз, бардыгы бирдей келип чыгат дейт да. Муну ким үйрөттү арыга дейт. Ким арыга муну үйрөттү дейт. Башка жаныбарларды үйрөнүп алат экен да. Мисалы үчүн бөгүчкөн үйрөнүп алат, адам үйрөтөт, ит үйрөнүп алат, адам үйрөтөт, жаныбар, жылкы үйрөнүп алат, бирок арыга эч ким үйрөтпөптүр бул нерсени. Бул нерсени ким үйрөтүп атат? Алла Куранда ва ауха раббука. Эй Мухаммад, сени жараткан Кудайың арыга үйрөттү дейт. Караңыздарчы. Демек, ары бул нерседен Алладан илим алып, Алладан үйрөнүп туруп, кайсыл жака жашай турган болот, рызкысын чечип берип койду үй бүлөсүн. Ушул жака жашайсың деп. Ушул рызкыдан жейсиң деди. Анан адамдарга бал тартылып алат да. Ошон үчүн Алла Таала фихи шифаун нас, арылардан келип чыккан балда адамдар үчүн шифа бар дейт. Адам ооруса, ошонун ден соолук тапса болот дейт да. Айыгып кетсе болот дейт. Эми караңыздар. Ары ушунчалык мен деңгээлим көтөрүлдү. Кудай Таала кумурскага эмес, пилге эмес, бир гана мага түзмө-түз Алла кайрылып атат мага. Менин үйүмдү же бияка жаша, же бул жака жаша, же бул жака жаша деп койду. Ар түрдүү гүлдөрдөн же деп койду. Менден бал чыгып атат деп, ары текеберленип кетпес үчүн Алла Таала эмне деп атат? Алла Куранда фаслуки субула раббика зулулан дейт. Алла Таала сен үчүн жол кылып койгон жерлерден учканда өзүңдү жөнөкөй алып уч дейт. Текеберленип кетпе дейт. Ушул нерселерден көтөрүлүп текеберленип кетпе дейт. Көрдүңүздөрбү? Эми муну эмнеге айтып атабыз? Муну биз өзүбүзгө сабак алыш үчүн. Алла Таала ары бир мисал келтирип атат. Ары силерге пайда алып келип атат.
арыларга мен ырыскысын бөлүп койгом. Ушул нерсенин баардыгына ары мага баш ийип, тоого жашап, бактарактарга жашап, адам жасаган үйдө жашап, гүлдөрдөн баарын терип келип, анан бал чыгарып берип, адамдар силер үчүн пайда берип атат. Ошондо пайда чыгат булардан. Учканда дагы жөнөкөй болуп учат текеберленместен. Демек мындан кандай пайда бар десе, Алла Таала сен үчүн бир ырыскыны белгилеп койгон болсо, мейли сен бир жерде чоң болуп иштеп калдың, мейли сен бир жерде өтө бутуңа туруп калган бизнесмен болдуң, же болбосо сен бир жерде чакан жерде иштейсиң, өзүң үй бүлөңө гана жетиш мүмкүн, акчаң чакан болушу мүмкүн, ырыскыңды Алла Таала жөнөкөй кылып коюшу мүмкүн. Кандай гана болбосун дейт. Кандай гана болбосун, Алла Таала арыга кандай ырыскыны берип койгон болсо, сага дагы ырыскыны ошентип бөлүп койгон дейт. Бул аалам жарала электе эле, бул 18.000 аалам жок болгон учурда Алла Таала сенин ырыскыңды баардыгын ченеп, тагдырыңа чийип койгон. Эми кандай гана болбосун, балким сен бай болушуң мүмкүн, балким сен бат эле бутуңа туруп кетишиң мүмкүн, сен дагы арыга окшоп башкаларга жумуш беришиң мүмкүн, башкаларга шифа берип атасың, балким сен врач болуп калган, доктор болуп калгандырсың, балким сен чоң начальник болуп башкаларга жумуш берип аткандырсың, ары сыяктуу болуп сен башкаларга пайда берип аткандырсың. Бирок ошондой болсо дагы арыга Алла Таала эмне деп айтты? Волюлан жөнөкөй болуп учуп атат да. Ошол сыяктуу сен дагы дейт Алла Таала, кандай гана болбосун жашооңдо жөнөкөй жүргүн дейт. Текеберленип кетпе дейт. Сенден дагы күчтүүрөөк мен түз кайрылган арыга, мен арыга эмне деп айткам? Жөнөкөй болуп уч деп айткам дейт. Ошол жөнөкөй болуп учуп, ырыскысын өлчөп, Аллага баш ийгендиги үчүн арыдан мен бал чыгарып атам дейт. Ары ошондо пайда берип атат дейт. Сен дагы ырыскыңа ишенип, Аллага ыйман келтирип, тагдырга ыйман келтирип, кандай гана болбосун өзүңдү жөнөкөй алып жүрө турган болсоң, анан сенден дагы бал сыяктуу башкаларга сенден дагы бир пайда чыгат дейт. Сен дагы башкаларга пайда бере баштайсың дейт. Сенден дагы жыйынтык чыгат дейт. Эгер сен текебер болсоң, Алла берген ырыскыны көтөрө албасаң, өзүңдүн жолуңда түз жүрбөй турган болсоң, Алла Субхану ва Таала арыга мисал келтирген тескерисин берип коюшу мүмкүн. Анда Алла Субхану ва Таала ырыскыңдан бир нерсени алып коюшу мүмкүн. Ал дагы сен тагдырыңда жазылган болот. Ошон үчүн Алла Таала бизге арыдан мисал алыш үчүн ушул нерселерди айтып берип атат бизге. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин окуй кетели. Бул жакта да пайгамбарыбыздын хадиси бар. Саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз мынтип айтат: "Валлази нафси Мухаммад биядихи инна масалал муъмини камасалил нахл" дейт. Мухаммадтын дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Менин жаным дейт пайгамбарыбыз. Кудайдын колунда болгон, Кудайдын алдында болгон, менин жаным Кудайдын алдында, Кудайдын кудуретинде, ошол зат менен мен касам ичем дейт. Мусулмандын мисалы ары сыяктуу дейт. Мусулман арыга окшош дейт. Дегенде бир айтыш мүмкүн, ары менен менин ортомдо кандай айырма бар? Ары мага кандай мисал болуп бере алат? Деп ойлоп калышы мүмкүн да бирок. Бирок пайгамбар айтат: "Акалат тоййибан" дейт. Ары таза нерсени жейт дейт. Ары таза гүлдү жейт дейт. Таза чөпкө конот дейт. Гүлдөрдүн эң тандап туруп жакшысына барат дейт. Демек мусулман дагы адал жумуш издесин дейт. Адал оокат алсын дейт. Адал нерсени жесин дейт. Жөн эле мисалы үчүн жумушта эле арам оокатка кирип кетпесин дейт. Адалын тандасын дейт. Түшүнүктүү болду бир туугандар. Ырыскы издөө, жумуш издөөдө дагы адам баласы жакшырагын, тазарагын, күнөөгө батып кетпей турган, арамга түшүп кетпей турган жумуш издеш керек. Бир гана ушул жактан бутуңа турат экенсиң, ушул жактан акча көп келет экен деп эле арам жумушка кирип кетпеш керек болот бир туугандар. Мусулман ары сыяктуу деп пайгамбар айтып. Эмнеге? Ары таза нерсени жейт дейт. Башка бир хадисте пайгамбар айткан: "Алла Таала өзү таза зат, тазалыкты жакшы көрөт" деген.
денең таза болусу, кийимиң таза болусу, жүрүм турумуң таза болусу, сүйлөгөн сөзүң таза болусу, ошондой эле ичкен тамагың да таза болуш керек бир туугандар. Ошон үчүн биздин дуаларыбыз, баталарыбыз эмнеге кабыл болбой атат? Анткени биздин жеп жаткан нерсебизге жакшы көңүл бурбай атабыз. Арам барып атабы, жадал барып атабы. Ошон үчүн пайгамбардын хадисиндеги мусулман баласы арыга окшош дегендин мааниси кандай болду? Акалат тойибан, ары таза нерсени жейт дейт. Андан кийинчи вадаат тойибан деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ары эч бир ары коңбогон таза гүлгө барып конот дейт да. Бир ары учуп келип туруп бир гүлгө конгон болсо, экинчи ары келип туруп ошол гүлгө конбойт экен да. Ары эч ким конбогон гүлгө конот экен. Караңыздарчы. Ошон үчүн сиз дагы бул бизге муамалат шариаттагы маселеси болот дагы. Эгерде бир жумушта иштеп аткан болсо, дейт алымдар айтат. Сен барып туруп ошол адамды жумуштан кетириш үчүн анын үстүнө кирбегириң дейт. Аны рызкы сал дейт. Алла Таалага ошол жумуш аркылуу рызкы берип атат. Канча адамдарды көрүп атабыз? Өзү бир жумушка орношот, башка адамдарды кетириш үчүн. Башка адам ошол жумуштан сен үчүн кетет. Же болбосо, сен ушундай бир жумушка киресиң дагы, сенин адеп ахлагың, сенин жүрүм турумуң, сенин ошол жакта сүйлөгөн сөздөрүңдүн бардыгы, сенин кыймыл аракетиңдин бардыгы ошол коллективди чачыратканга, адамдарды кетиргенге себепкер болот да. А пайгамбар айтат, жок дейт. Ары вадаат тойибан, эч бир ары конбогон, булгабаган жерге конот дейт. Мисалы үчүн, ары 1 килограмм бал алыш үчүн дейт алымдар 10 миллион гүлгө конот дейт. Сен дагы Алла Таала сага ырыскы берип, бат эле байып кеткиң келет мисалы үчүн. Бат эле мисалы үчүн ырыскыңды кең болушун каалайсың. Бирок бул жактан да кандай мисал келип атат? 1 килограмм бал алыш үчүн 10 миллион гүлгө конуп аткандай, сен дагы ошондой ырыскы издеңиң дейт. 10 миллион гүл дегенде маани кандай келип чыкты? Эч ким конбогон, эч ким кайсы бир ары барбаган гүлгө барып атат да 10 миллион. Анан 1 килограмм бал чыгарып алат, пайда. Сен дагы адам баласына зыян бербей турган, ырыскысы таза, адал боло турган жумуш издегиң дейт. Жумуш издеште эле жеңил эмес. Изде, аракет кыл, Алладан дуа кыл, сура, анан Алла субхана таала сенден пайда чыгарат дейт. Натыйжа чыгарат. Ырыскың кең болот дейт, бир туугандар. Валакаат фалам таксир валам туфсид кийинки хадисте пайгамбарыбыз. Улалдап да бул хадисти. Ары мусулман баласы арыга окшош, таза нерсе жейт, эч ким конбогон гүлгө конот, анан конгонда дагы дейт пайгамбар айтат хадисте. Гүл сынып кетпеш үчүн жеңил өзүнүн жеңил салмак кылып, баягы өзүнүн салмагын толук койбош үчүн конот дейт да. Ары эгерде өзүнүн салмагын толук кое билсе гүлгө, гүл сынып калат экен да. Ошол сыяктуу сен дагы бир жумушка киргенде 5 колуңду, 5 манжаңды салба дейт. Алла канчалык берди? Алгын дейт. Ошол жерди сындырып алба дейт да. Валам туфсид дейт. Ошол жерде ары бал алгандан кийин чиритип кетпек дейт гүлдү дейт. Гүл тескерисинче кайра өлүгү өсүп калат дейт да. Ошол үчүн ары бир жерге бал аларда бир гүлдөн эң биринчи өзүнөн көп нерсени чыгарат экен да. Жанагында пыльца деп коет. Пыльцасын канча пыльцаны чачып туруп, анан бир аз гана нерсе алып кетет экен да. Сен дагы ошол иштей турган жериңде, чөйрөңдө, мисалы үчүн шаарыңда, пайда келтиргиң келеби? Көп нерсеңди бер дейт. Анан аз бир нерсе аласың, пайда. Ошол сен үчүн пайдалаак дейт да. Ошон үчүн адамдар ушул Алла Тааланын Курандагы аятына, пайгамбардын хадисине эле ой жүгүртө турган болсок, сөзүбүздүн башындагыдай лааллакум тaqilun, акылыңарга келбейсиңерби, татафаккарып ойлонуп көрбөйсүңөр дей турган болсок, башта эч нерсенин кереги жок. Ушул арыдан эле мисал алып турган болсок, биз кандай гана таза чөйрөдө, коомдо, шаарыбызга, мамлекетибизге пайда жеткизмекпиз. Алла субхана таала бардыгыбызга ушул Курандагы айтылган сөздөргө амал кылууну насип кылган болсун. Кийинки сабагыбызда көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.